кургак учукту айыктыруу долбоору бизге ушул багытта көп жардамдарды көрсөтүп атат. Бул биринчиден ушул биздин кадрдык ресурстардын билимин жогортуу боюнча эң биринчи негизги, экинчи болсо материалдык техникалык базаны жакшыртуу. Ошол жака биздин лабораторияларга заманбап лаборатордук оборудование алып берип жатат. Ар бир медициналык уюмдарга керектүү медициналык жабдыктар, бул рентген аппараттар, ошол лабораторияга керектүү жабдыктарды, анан реагенттерди алып берип жатат. Андан сырткары билесиңер, ушул эле ушул кургак учукту дарылаганга дагы көп дары дармектер да керек болот. Булар өзлөрүнүн формасына жараша, ошо туруктуу формабы же мындай сезгиндүү формасыбы, ошого жараша дагы дарылар бөлүнөт. Ошол жака дагы биздин ушул эр алар уюмдар дагы жардам берет. Биздин мамлекет аркылуу биринчи ряддагы дары дармектер алынат, а экинчи ряддагы дары дармектер биздин эл аралык уюмдар аркылуу алынат. Биздин Кыргызстанда акыркы 10-15 жылдын ичинде стабилдик түрдө ушу кургак учук оорусунун бардык көрсөткүчтөрү жакшырып, кургак учукка чалыккандардын саны, кургак учуктан каза болгондордун саны жылдан жылга азайып атат. Мына бүгүн ушул биздин бир өнөктөштөрүбүздүн бири ушул USAID-тен кургак учукту дарылайбыз деген бул проектинин 1 жылдык жыйыны чыгарылып атат. Ушул проекттин негизинде бизде ушул кургак учук менен күрөшүүдөгү биздин системабызды реформа жүргүздүк да. Анан экинчи дагы бир негизги көрсөткүч бул кургак учук күрөшүүдө бул кургак учуктан каза болгондордун саны. Ошол эле эң жогорку көрсөткүч бизде 2001 жыл болгондо, ошондо 100 000 калктын санына карата кургак учуктан каза болгондор 27 учур болсо, 2023 жылдын көрсөткүчү боюнча бул 2,6-га түштү. Бул деген ушул аралыкта ошо биз кургак учукка каршы жүргүзүлгөн иш чаралардын негизинде өлүм 10 эседен ашык азайды деген болот да.